Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 25 сентябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналга жазылып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Ханчжоу шаарында Азия оюндарынын ачылышы болду. Кыргызстандын курамасы 23 сентябрда 2022 жылы Жайкы Азия оюндарынын ачылыш аземи болуп өттү. Оюндар алгач 2022 жылдын сентябрында болмокчу, бирок коронавирустун айынан 1 жылга жылдырылган. Иш-чара Ханчжоу Олимпиадалык спорт борборунун стадионунда өттү. Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт башкармалыгынан билдиришкендей, ачылыш аземде уюштуруучулар Азия оюндарынын конокторуна жана катышуучуларына жаркын шоу тартуулашты. Ошондой эле катышуучу өлкөлөрдүн парады болду. Спортчулардын парадына Азиянын 45 өлкөсүнөн өкүлдөр катышты. Спортчулардын жүрүшүндө Кыргыз курама командасынын штандартын волейболчу Оңолбек Каныбек уулу жана фехтования спортчусу Камила Абдылхамитова көтөрүштү. Эсиңиздерге сала кетсек, Ханчжоу 2022 Азия оюндары 8 октябрга чейин уланат. Кыргызстандын курама командасынын атынан 160га жакын спортчу катышып, спорттун 23 түрү боюнча медалдар үчүн ат салышат. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. Эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Рафаэль Физиев Матеуш Гамротко техникалык нокаут менен утулуп калды. Жеңил салмактагы UFC рейтингинин 6-орунунда турган Рафаэль Физиев Матеуш Гамрот менен беттешип, мөөнөтүнөн мурда жеңилип калды. Лас-Вегаста өткөн UFC Fight Night 228 турниринин башкы беттеши болгон Кармаш 2-раундтун 2-0-үчүндө Физиевдин техникалык нокаут менен аяктады. Азербайжандык мушкердин жаракаты көрүнүп турганына карабай, польшалык мушкер Калыс Хердин беттешти токтоткуча Физиевди ура берди. Жыйынтыгында Физиев беттешти жыйынтык жарыяланганга чейин октагондон чыгып кеткен. Формалдуу түрдө техникалык нокаут менен жеңишке жеткен Гамрот атаандашынын жаракат алганына анын коргонуу аракеттери себеп болгонун айтып, ошондой эле өзүнүн күчүн Чарльз Оливейра менен сыноого даяр экенин кыйтты. Белгилей кетсек, Рафаэль Физиев буга чейин америкалык UFC мушкери Джастин Геджиге утулуп калган эле. Эл өкүлү Элдар Сулайманов Чоң Алай район ачык суу айылындагы курулушу жүрүп жаткан Жомарт Бөкөнбаев атындагы 275 орундуу орто мектептин абалынан кабар алды. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, үстүбүздөгү жылдын май айынан тартып мектептин курулуш иштери башталганына карабастан, бүгүнкү күндө мектептин 2 кабаты бүтүп, спорттук машыгуу залы жана кошумча имараттары салынууда. Албетте, бул жакшы көрүнүш. Мектептин жалпы курулуш иштери келерки жылдын сентябрь айына чейин бүткөрүлүп, толук кандуу ишке берилет. Кошумчалай кетсек, былтыр ачык суу айылына 12 чакырым жолго асфальт төшөлгөн. Быйыл дагы айылдын жогорку жагына асфальт төшөө иштери кызуу жүрүп жатат. Чоң Алай жергебизде мындан ары да чоң өнүгүүлөр болот, деп жазган өз Facebook баракчасына Элдар Сулайманов. Эквадор Кыргызстандын жарандарына визалык режим киргизди. Эквадор Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн визалык режимди киргизди. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бул эреже 2023 жылдын 29 августунан тартып ишке кирди. Буга байланыштуу министрлик Кыргыз Республикасынын жарандарын Эквадор Республикасына сапарларын уюштурууну алдын ала пландаштырууну суранат. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, 21 сентябрда кылмыш иштери боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу катары келип түшкөн акча каражаттарын инвентаризациялоодо башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүмүнүн башчысы Абдрасуловдо өзгөчө ири өлчөмдөгү акча каражаттарын жетишпестиги аныкталды. Ошол эле күнү аскер прокуратурасы тарабынан бул факт
бапты боюнча кылмыш иши козголуп, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 97-беренесинин негизинде Абдрасулов кармалган. Бүгүнкү күндө Абдрасулов тарабынан ыйгарылып алынган акча каражаттары толугу менен ордуна коюлду. Ыйгарылып алынган акча каражаттары жеке адамга таандык болгон, мамлекетке зыян келтирилген эмес, тергөө аракеттери уланууда деп айтылат маалыматта. Гаймаритти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Ташиев менен Көлбаев саамга тиктешип бири-бири менен учурашпаганын айтышты. 17-сентябрь күнү экс-спикер Ахматбек Келдибеков уулун үйлөндүрүп, Алатоо ресторанына той бергени коомчулукка чагылгандай тез тарады. Ал жерге Сооронбай Жээнбеков баш, мурдагы спикерлер төш болушуп, бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер каз катары тизиле барышкан. Баарынан да Камчыбек Көлбаевдин ардактуу конок катары орун алганы, мындай көрүнүштө коркок элитабыз элейип, көпчүлүктүн көөнү бурулганы маалымдалды. Кыргызстандагы негизги авторитеттер бир ресторанда даам сызышканы кызык бекен. Бир маалда Камчыбек Ташиев коноктордун барандуусу болуп келип, Камчыбек Көлбаев экөө саамга тиктешип, бирок бири-бири менен учурашпагандарын айтышты. Көп козобой Көлбаевдин баса бергени да маалымдалды. Мындай той Кыргызстанда гана болсо керек деп жазган Арба KG сайты. Акаев менен Сайдиновичтин дүйнөлүк экономика боюнча монографиясы жарыкка чыкты. Россия Илимдер академиясынын 2 академиги биздин туңгуч президентибиз Аскар Акаев жана ошондой эле Россия Федерациясынын Москва мамлекеттик университетинин ректору Садовничий тарабынан жазылган дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн санариптик циклин болжолдоонун математикалык модельдери аттуу монография жарыкка чыкты. Жарык көргөн монографиянын эл аралык экономика үчүн мааниси тууралуу токтолсок, бул монография дүйнөлүк экономиканын санариптештирүүнү Индия, Кытай жана башка ири мамлекеттердин демографиялык өсүшүнө 30 жылдык божомол болуп саналат. Аталган монографияга орус академиктери сейрек күчтүү фундаменталдык монография кандай керемет, экономисттер үчүн 2-3 жылга кыска мөөнөттүү болжолдоолорду эсептөө бир топ кыйын, бирок бул жерде биз 30 жылдык мезгилди жана бүткүл дүйнө экономикасы боюнча билип жатабыз. Аскар Акаевичке терең ыраазычылык деп жогорку баа берип, жылуу пикирлерин жолдошууда. Аталган китептин авторунун бири Садовничий да Аскар Акаевич менен өтө жемиштүү иштедик. Ал мыкты математик, бул эмгегибиз азыр өлкө жетекчилигинин үстөлүндө турат. Бул эмгекте вирусту, ковидти болжолдоонун математикалык моделин жасадык жана экономиканы башкаруунун жолу, дүйнөлүк экономиканын өнүгүүсүнүн санариптик циклин болжолдоонун математикалык модельдери камтылган деп белгилеген. Илимпоздордун бул жараткан эмгеги биздин экономикабызга да табылгыс табылга жана эмгек болот деп жазган Арба KG сайты. Аскар Салымбеков футбол стадионун куруудан баш тарттыбы? Барселона футбол клубунун президенти келип, Кыргызстанда спорттук ачылыш болбодубу? Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин демилгесинде дүйнөлүк аренага чыгууга алгачкы кадам жаралды. Аны үчүн эл аралык стандартка жооп бере турган футбол аянтчасын орог айылына куруу үчүн капсула салынып, иш жүзүндө шарт түзүлүүгө багытталган. Бул стадионду куруу Аскар Салымбековго жүктөлүп, негизги демөөрчү катары салым кошмок экен. Тилекке каршы ал артка кетенчиктеп акчасын аяп жатканы каңууланды. Ошондо курулбай калабы? Жакшы тилек жарым ирстейт. Кичине сабыр кыла туралычы. Же мамлекеттик машине муш көтөрөбү? Айтор кызык эле күндөрдө жашап жатабыз деп жазган Арба KG сайты. БШК Ленин округунан шайланган Кубанычбек Самаковго мандат тапшырды. Борбордук шайлоо комиссиясы Ленин округунан шайланган Кубанычбек Самаковго мандатын тапшырды. Аталган округда кайра шайлоо 10-сентябрда өткөн. Анда 24 талапкердин ичинен эң көп 5273 добуш алган Самаков утуп чыккан. Белгилей кетсек, Ленин округундагы мөөнөттөн мурда шайлоо Жаныбек Аберов мандатын тапшыргандан улам өткөн. Март айында ал ресторандардын алдынан күзөт кызматкерлерин сабап салган.
Бул окуядан кийин Абиров депутат болууга моралдык укугу жок экенин айтып, мандатын тапшырган. Буга байланыштуу 28 майда мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөн. Анда алдыга чыккан Дамира Ниязалиева добуштарды сатып алууга шектелип, шайлоо жыйынтыгы жокко чыгарылган. Экинчи орунду талапкер Улан Сариев ээлеген, бирок анын дагы алган добуштары жокко чыгарылган. Мындан улам шайлоонун жыйынтыгы жараксыз деп табылган. Ош, окуучуга кол көтөргөн мугалим мектепке кайтты, баланы башка мектепке албай жатышат. Өткөн жылы Ош шаарындагы номер 4 Киров мектебинде 1-класстын окуучусун тилдеп, бетке чапкан мугалим ошол эле мектепке кайрадан ишке алынды. Ал эми окуучусунун апасы шаардагы башка мектептер кара тизмеге киргенсиңер деген жүйөө менен баланы кабыл албай жатканын айтууда. Окуучунун апасы Гүлзина Исманова мугалимдин мектепке кайтып келгенине байланыштуу дегенде мектеп жетекчилигине кайрылган, бирок жетекчиликтен эч кандай жооп болбогонуна байланыштуу Акыйкатчы институтуна балдарынын укуктарын коргоого өтүнүчү менен кайрылган. Институттан үстүбүздөгү жылы май айынан тарта Билим берүү министрлигине бир нече рет расмий билдирүү жөнөтүлүп, баланын укуктарын сактоону камсыздоого жана чара колдонууга чакыруу ташталганын белгилешти. Бирок август айынын соңуна чейин жооп болгон эмес. 21 августта министрликтен мугалимдин тажрыйбасын эске алуу менен кайрадан мектепке ишке алышканы айтылган жооп келген. Ушул эле катта баланын укуктарын коргоо жана мектеп бул багытта иш алып бара турганы тууралуу эскертилген эмес. Анан калсак министрлик мугалимдин кайтып келүүсүн ата-энелер да колдогонун белгилейт деп айтылат Акыйкатчы институту тараткан билдирүүдө. Акыйкатчы институту окуучуну тилдеп кол көтөргөн мугалимдин аракетине баа берүү чакырыгы менен башкы прокуратурага кайрылган. Прокуратуранын расмий жообундагы мугалим педагогдордун укуктары менен милдеттерин бузганы айтылган. Ошондой эле 1 августта аталган мектептин директоруна сөгүш жарыяланганы маалымдалган. Жыл башынан бери Кытайдан Кыргызстанга 4085 машина импорттолду. Быйылкы январь-август айларында Кыргызстанга Кытайдан 4085 автоунаа импорттолгон. Бул тууралуу Кытайдын Бажы башкармалыгынын маалыматына шилтеме кылып Тазабек порталы жазып чыкты. Бул 2 жыл мурунку көрсөткүчтөн 6,4 эсе көп. Бул аралыкта Кытайдан ташылган автоунаалардын баасы 79% кымбаттаган. Улуттук статистика комитетинин маалымдашынча, Кыргызстан электромобиль импортунун көлөмүн көбөйтүп, унаалардын басымдуу бөлүгүн Кытайдан алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров август айында Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна болгон иш сапарынын алкагында BID Co Ltd электромобиль чыгарган корпорациянын төрагасынын орун басары Иван Цао менен жолугушкан. Тараптар Кыргызстанда электромобилдерди кубаттоочу станция куруу, ток менен жүрүүчү автоунааларды сатуу жана чыгаруу маселелерин талкуулашкан. Коррупцияга шектелген Манаев кайра улуттук госпиталдын башкы дарыгери болду. Коррупциялык схемаларды түзүүгө шектелген Токтобай Манаев кайра улуттук госпиталдын башкы дарыгери болду. Маалыматты Саламаттыкты сактоо министрлигинен тастыкташканын Кактус медиа жазды. Маалыматка караганда ал министр Алымкадыр Бейшеналиевдин 22 сентябрдагы буйругу менен дайындалган. Эсиңиздерге салсак, улуттук госпиталдын мурдагы башкы дарыгери үстүбүздөгү жылдын март айында кармалган. Атайын кызмат башкы дарыгердин медицина кызматкерлеринен акча талап кылганына байланыштуу 20дан ашуун факты катталганын билдирген. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча финансылык чарбалык аудит жүргүзүлүп, медициналык буюмдарды ашыкча сатып алуу жана кымбат баалуу дары-дармектерди эсептеген. Медициналык буюмдарды ашыкча сатып алуу жана кымбат баалуу дары-дармектерди эсептен чыгаруу фактылары аныкталганын маалымдалган. Чектүү катары дармек сатып алууда мыйзамсыз келишим түзгөн. Мунун айынан өлкө бюджети жалпысынан 40 миллион сомдон ашык зыян тарткан деп жазган УКМКнын билдирүүсүндө. Манаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин убактылуу тергөө абагына 2 айга камалган. Кийин Манаев 1 май райондук сотунун чечими менен 21 июнда үй камагына чыкканы белгилүү болгон.